Мына ушул тууралуу ушул элдер эвакуация болуп атат, кандай болуп атат, ушул тууралуу бизге айтып берсеңиз. Бул азыр эми ушундай бир кырдаал оор болуп турган бизге бир саат 18-15 чамаларында бизге ушундай маалымат болду. Тажик тарап макулдашуусуз же бизге билдирүүсүз Түркөчө жана биз айтып аткан Түркөчө участогунда Ош-Баткен Исфана жолунун трассасыны белгисиз себептерден жол тосуп салды. Эл азыркы күндө топтолуп атат деген маалымат чыккан. Ошол кезде биз сураштырып маалымат алганда тажик тарап биз менен макулдашпай, бизге мындай билдирүүлөрдү жасабай туруп, ошол чек арага жакын жерде курулуш иштерини баштаган. Ошол күч түзүмдөрү барып эскертүү берип, келгиле элди мындай тынчтап жаткан элди дүрбөлөңгө салбай бир макулдашып, провокация барбай токтотуп тургула деген мындай эскертүүсүнө баш ийбей, кайра уланта баштаганда кандайдыр бир себептерден ошол жерде жашаган элдер ошо жолго чыгып, жолду тосуп алган. Бирок ошол жердеги айыл өкмөт башчылары, райондун акими барып, президент ыйгарым укуктуу өкүлүнүн өкүлү Абдикарим Алимбаев ошол жерде баары сүйлөшүүлөрдөн кийин бул калыбына келип, жол кадимки режимде иштей баштаган, ачылган. Кыймыл калыбына келген. Бирок ошого карабай 10 мүнөт, бир 7 мүнөттүн чамала өткөн чамаларында кайра ушундай ок атышуулар башталып кеткен. Окту ким атты? Тажик тараптан белгисиз бизге эскертүүсүз ушундай бир провокациялык иштерге барып, ушундай аракеттерди көрүшөт. Азыркы күндө бардыгы райондун акими, облустун жетекчиси, күч түзүмдөрү бардыгы өздөрүнүн тажик тараптагы кесиптештери менен сүйлөшүп атат. Баарына маалыматтарды бергенбиз, токтотууну, ушундай талаптарды коюп сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми кээ бир чек арага жакын, чек ара тилкесине жакын аймактагы жашоочуларды биз мындай чыгарып кетүүгө мына аракеттерди жасадык. Бизге азыркы келген маалыматта мындай жаракат алган же бир кандайдыр бир нерселер болгон боюнча башка маалыматыбыз жок. Азыр атышуу токтодубу? Атышуу азырынча жок, Бир сааттан ашык атышуу болуп атат, чамалап калды ошол бир саатта. Чоң рахмат.